Кудайдын чакырыгы 18 октябрь. Ким сүйбөсө, ал Кудайды билбейт. Анткени Кудай сүйүү, жакандын биринчи катынан. Сүйүү бул аябагандай чоң тема. Адамдар кылган акылсыздыктардын көбү ушу сүйүүнүн айынан болгон. Сезимдердин падышасы деп коюшат сүйүүнү. Сүйүү үчүн падышалыктар энчиге берилип кеткен. Элдер кырылган. Сүйүүгө далай эстеликтер курулган. Сүйүүсүз биздин жашоо супсак болуп калмак. Сүйүүнүн өтө чоң күчү бар. Ал өтө чоң бийликке ээ. Адам сүйүүгө дайыма муктаж. Сүйүү көрбөй чоңойгон баланын келечеги да өтө күңүрт. Сүйүү гана жарык берет. Үй бүлөдө, мамилелерде адам өзүнө болгон сүйүүнү кармап калгысы келет. Аны жоготуп алуудан коркот. Мени сүйбөй калбасын деп, кимдир бирөө диета кармап, арыктаганга аракет кылат. Мени сүйбөй калбасын деп, кимдир бирөө боюн карап, өзүн таза тыккан алып жүргөнгө аракет кылат. Мунун баары адамдык сүйүү. Кудайдын сүйүүсүчү? Кудайдын сүйүүсү керемет. Кудай бизди, биз күнөөкөр кезде эле, ал жөнүндө ойлоп да койбой жүргөндө сүйүп алган. Бизди сүйгөндүктөн Ыйса Машаяк айкашкан жыгачта өзүн курман кылган. Бизди сүйгөндүктөн бүгүн да күнөө кылып жаткан күнөөлөрүбүздү кечирип жатат. Кудайдын сүйүүсүнөн бизди эч ким жана эч нерсе ажырата албайт.